Саламатсызбы телекөрүүчү, 1990 декабрь айында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 11 июлдү бүткүл дүйнөлүк калк күнү деп белгилеген. Жыл сайын бүткүл дүйнөлүк калк күнү белгилүү бир темага арналат. Быйыл болсо коронавирус инфекциясы төрөткө тийгизген таасирине арналган. Көрсөтүүбүздүн бул чыгарылышына жаштар жана калктын динамикасы программасынын аналитиги Бактыбек Кайназаровду чакырганбыз. Бактыбек мырза, студиябызга кош келипсиз. Алгачкы эле суроом, ошол акыркы жылдары Кыргызстанда калктын санынын өсүшү байкалууда. Кайсы облуста төрөлгөндөр көбүрөөк, өткөн жылдарга салыштырмалуу айта кетсеңиз? Арабыңыздар, рахмат. Биринчиден ушу бизди чакырып, бул маалымат алганыңыздарга да биз ыраазычылык билдиребиз. Бириккен Улуттар Уюмунун калкты жайгаштыруу фонду бул тармакта көптөгөн иштерди кылып келебиз. Андан кийин ушу акыркы жылдарда сиз баса белгилегендей эле, ушу 10 жылдын ичинде калктын өсүшү байкалууда да. Анткени ушу перепись населения деп коет. Бул калкты каттоо результаттын негизинде алган результаттардын негизинде ушу 10 жылдын ичинде калктын саны жылына жылына бир 100 миңдей кошулуп келген. Азыркы бул процентный соотношение менен айтканда 2,1 же 2% өсүп келген да. Бул дүйнөлүк көрсөткүчтөргө салыштырганда Кыргызстан бул жакшы бир кандай десем туруктуу калктын санын өнүгүүсү байкалып атат. Мисалы биз өзүбүздүн коңшу мамлекеттерди алганда эле Өзбекстанда бул көрсөткүч 1,7, 1,6 эле, ушул даже 1,5 быйыл түшүп кетти да. Бирок Тажикстанды алганда бул 2,3%га өсүп бизден бир аз алды да. Кыргызстан азыркы күндө ушу Борбор Азияда болобу, Азия мамлекеттеринин ичинде калктын өсүшү боюнча алдыңкы мамлекеттердин биринде. Bizde bu 2,3 бул туруктуу өсүү. Ар бир төрө тубагындагы айымдарга салыштырганда 3,2 же 3,3 балага туура келет да. Бирок акыркы статистикий данныйды алсак, Кыргызстанда ушу коронавирус пандемиясы да өзүнүн таасирин тийгизди. Бир аз болсо дагы мындай солгундоо бар. Бул 2,1%дан 1,7%га түштү. Эми ушул облустарга бөлүп кетсек, кайсы региондо төрөлгөндөр көбүрөөк же азыраакпы, ушул салыштырып айта кетсеңиз? Бул жакшы суроо. Бизде бир өзгөчөлүктөр бар. Мисалы айтып кетсек, бул Баткенде бир аз өйдөрөөк, Ошто дагы 3,5%га өйдөрөөк болчу да. Бирок ошол эле учурда биздин бир өрөөндөрдө, мисалы Ысык көлдө бул төмөнкү көрсөткүчтөрдүн бири 1,2%га түштү. Андан кийин 1,2 бул өсүү, бирок бул былтыркы көрсөткүчкө караганда абдан эле ылдый да. Нарында абдан ылдый. Анткени бул миграцияга байланыштуу болот. Миграциянын дагы өзүнүн кесепети болду. Бир гана табигый өсүү эмес бул жердечи. Табигый өсүү дегенибиз бул мисалы калктын өсүшү, бул төрөткө байланыштуу. Ошол эле учурда калктын өлүмүнүн санына байланыштуу да. Анан кийин өзүнүн кесепеттери тийди десек жаңылышпайбыз. Эми ошол биздеги калктын жалпы санынан мунун канчасы айыл жергесинде жашайт, канчасы шаардын турундары? Менин оюмча бул абдан маанилүү. Биздин мамлекетте канча калктын саны айыл өргөсүндө же болбосо региондордо жашайт деген бул абдан маанилүү статистика да. Биз азыркы күндө салыштырганда уже бизде бир 65-64% азыр дагы деле айыл жергесинде жашайт. Шаарда ашып кетсе бир 35-36-га жакындап калды. Бул эми статистикалык данныйга байланыштуу да. Бирок ошол эле учурда биз билесиздер, айыл жергесинен келип регистрация өтпөй калгандар бар. Ушуларды эгер каттоо так жүрүп калса, бул статистика дагы өзгөрүшү мүмкүн да. Бул башка биздин могу коңшу мамлекеттерге байланыштуу. Салыштырганда, мисалы Тажикстан болобу, Өзбекстан болобу, анчалык чоң айырма жок. Бирок биз эгер Россия же Украина, Белоруссия, Казакстанга салыштырганда, ушу калктын өрөөндөрдө жашоосу бизде дагы деле өйдө турат. Сиз төмөндө Борбор Азияда жана Азия мамлекеттеринде Кыргызстан калктын өсүшү боюнча алдыңкы мамлекеттерге кирет дедиңиз. Тактоо иретинде сурап кетели, ошол дүйнөлүк масштабты карап көрө турган болсок, ошол эле Францияда болобу же ошол Европа өлкөлөрүндө ошол калктын өсүшүнүн динамикасы канча? Анан Кыргызстан ошолордун арасында, мисалы биз билгенден Францияда калктын төрөлүүсү
азайып кеткен деген баягы маалыматтарды билебиз. Ушул салыштырып айта кетсеңиз. Ооба, салыштырып айтып кетсек, азыркы күндө бир гана Францияда эмес, Европанын көптөгөн мамлекеттеринде калктын өсүшү азыркы учурда абдан салгынап калганда, абдан төмөн. Естественный прирост деп коет, бул табигый өсүү. Төрөт мисалы ал жакта 2,1 болуш керек. То есть бир аялга 2 баладан да төрөт убагындагы аялга 2ден туура келиш керек. Бирок ошондо калктын саны бир туруктуу хотя бы бир аз өсүп турат. Бирок Европа мамлекеттеринде бул көрсөткүчтөн ылдый түшүп кеткен. 1ге, 1,2, 1,5. Кытайга мисалы өзүнүн политикасына байланыштуу, демографический политикасына байланыштуу бул көрсөткүч да ылдый түшүп кеткен да. Калктын саны азыркы күндө Кытайда мисалы салыштыра кетсек 1 миллиард 430 миң эле. Аркасында Индия кууп келатат, ашып кетсе бир кичине эле бир эме калды да, калктын саны. Анык уже 1 миллиард 350ден ашык, 350 миңден ашык. Бир аздан кийин Кытайга уже жетип калат. Анткени бул демографический политикага байланыштуу. Калкты кантип эметиш керек, колдош керек, ушуга байланыштуу да. Россияга алсак, бул көрсөткүч 0,4 эле өсүшү. И то бул деген естественный прирост эмес, бул табигый өсүүдөн эмес. Бул миграция аркылуу Орто Азиядан болобу, башка мамлекеттен барган калктын ошол жакта отурукташып калуусу менен калктын саны өсүп атат. Бул жакта демографический убыль деп коет. Мисалы, калктын саны наоборот терс жакка кетип атат да. Бул көп мамлекеттерде байкалып атат. Мунун негизинде демографический политикалар кабыл алынып атат. Бул мукташтык. Анткени эгер калктын саны өспөй калса, бул жерде деген экономикага дагы ошо калктын пенсионный эме деп коет, колдоосуна дагы кесепети тиет да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул деген абдан кандай десем чоң анализ муктаждоочу бул эме политика да. Көп мамлекеттерде бул бар. Эми ушул теманы улайлы, 18 жашка чыга элек кыздардын көз жаргандыгы канча? Эрте куракта төрөгөн кыздардын саны салыштырмалуу азайдыбы же көбөйдүбү деги эле төрөгөн аялдардын орто жашына токтоло кетсеңиз. Бул дагы абдан туура суроо дейм. Анткени эгер калктын табигый өсүүн байкоодо бир гана бул жерде общий эме жалпы карабайбыз да. Калктын кайсы эмеде жашта төрөп атат. Бирок ошол эле учурда бизде бул эме деп коет, секелек кыздардын 15 жаштан 17 жашка чейинки регистрация алып турат. Бул абдан маанилүү. Анткени бизге билесиздер, мыйзам боюнча 18 жаштан кийин гана укук берет да. Андан кийин тилекке каршы бизде дагы ушул сакталып келет. Бул деген мисалы 5,7 деп коет. Бул эмеге 1000 аял 1000 төрөттөн 5,7 деп коет или 5 деп коелучу. 5 ошо секелек кыздар төрөйт да. 1000 аялдын ичинен 5-өө? Ооба, 5-өө. Бул деген уже жаман көрсөткүч. Кээ бирки көп мамлекеттерде бул жок. Бирок Африкада болобу, көп мамлекеттерде бул тилекке каршы бар. Даже Европада бар. Анткени ал жакта мисалы жана джипси деп коет, бул цыгандар, өздөрүнүн бир кандай десем, илгертеден бери сакталып калган подростковый эме да, мындай эмне кыргызча айтып кетсем, жаш да, өздөрүнүн үрп адаты катары сактап калган. Бирок Европада бул муну менен күрөшүп келет. Бизде болсо айтып кетсек, бул деген ылдыйлап келген. Бирок коронавирус учурунда мисалы 5,6 5 деп коелу, ушул көрсөткүчтү көрсөтүп атыптыр. Подростковый беременность. Областтарда айтып кетсек, бул деген Таласта көбүрөөк, анан Чүйдө көбүрөөк. Сиздер ошондо областында бул төмөндө 1000 кыздын 1000 аял турса, ошонун 5-өсү секелек кыз деп атпайсызбы? Ошол сиздер деген бул никеде тургандыгы же турбагандыгын аныктабайсыздарбы? Никеде тургандыгы, анан турбагандыгы, мисалы никеге 18 жашка чейин эме бербейт, уруксат бербейт. Официальный брак боюнчачы. Официалдуу түрдө бул деген мындай укуктук эме бербейт. Бирок ошол эле учурда билесиздер, тилекке каршы ушу официалдык эмеге турбай, жөн эле никеге туруп берип коет да. Кандай десем, никесин кыйып берип коет. 17 жашка. Бул деген башка улуттарда болуп калышы мүмкүн. Бир гана кыргыздарда эмес, башка улуттарда дагы көзөмөлдөн чыгып кеткен учурлар болот. Эми ошол төрөгөн жаштар кыздардын орто жашына токтолуп кетсеңиз, бизде кайсы курактагы аялдар көбүрөөк төрөйт же?
Азыркы статистика боюнча 27 жашка токтолуп атат. Бул жакшы жаш. Ошол эле учурда могу көбүнчө төрөттүн санын алып келгенде бул жерде 20 жаштан 30 жашка чейин келип атат да. Бирок бул тенденция өзүп атат. Шаарлардын ичинде мисалы 30 жаштан кийинки төрөп жаткан бизде айымдардын саны деле өзүп атат. Бирок общий статистиканы алганда бул 27 жашка такалып атат бүгүнкү күндө. Демографический статистика деп коет. Эми кайра эле Кыргызстанга токтолуп кетсек, бизде сан боюнча эркектер көбүрөкпү же аялдарбы? Сан боюнча бизде аялдар бир аз көбүрөөк, анчалык деле көп деп айта албайбыз. Бул жерде мисалы көбүнчө бир эмелер болуп калат да. Туура эмес информация. Аялдардын саны бизде 2 эсе көп экен. Бир эркекке 2 аялдан экен, бул туура информация эмес. Статистический данныйды алсак, бизде ашып кетсе бир 0,6%. Эркектердин саны 49,6 болсо, аялдардын саны 50,4 болду. Ашып кетсе биз 50 миң аял бир көбүрөөк болуп эметет да. Бирок ошол эле учурда сиздер билесиздер, эмне үчүн көп көрүнүп калат, эмне үчүн аз көрүнүп калат. Аялдардын определенный бир эмеде, бир жашта алар көбүрөөк болот. Эркектер ашып кетсе биз бир 67ге чейин средний возраст боюнча жашап атабыз. Аялдар 76га чейин жашап атат. Ошон үчүн именно бир 65-тен 75-ке чейинки аялдардын санын алсак 70% түшүп кетет да. Эркектер 30% калып калат. Ал эми жаш курактагы мисалы 1 жашка чейинкини алганда наоборот балдар көбүрөөк болуп калат. Анан кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин бул эме дагы айырмачылык дагы өзгөрүп атат да. Ошондо акыркы жылдары бизде кыздар көбүрөөк төрөлүп аткан жокпу? Жок, андай деле маалымат жок, көп төрөлүп аткан. Ушул эле тенденция башка бир мамлекеттерде байкалбай элеби? Балким кыздар көбүрөөк же балдар көбүрөөк төрөлөт? Бул эми кээбирки мамлекеттерде, мисалы деген Кытайда билесиздер, ал жакта бир бала деген политика чыкканда, азыр медицина өскөн. УЗИни аркылуу текшерип койсо болот. Предпочтение деп коет да. Кимге көбүнчө предпочтение берет? Эркек балага деп. Кээбиркилер ошо эркек балага көбүрөөк предпочтение берген үчүн эркек балдар көп төрөлүп калат. Анан кийин бул бизге гана эмес, көп мамлекеттерге, биздин коңшу колуң мамлекеттерде деле бул тенденция бар. Көбүнчө эркек балдар төрөлөт. Бирок өзүңүздөр жакшы билесиздер, кыздар наоборот көбүрөөк 1 жаштан кийинки убакытта алган же 1 жашка чейинки младенческая смертность деп коет. Ымыркайлардын өлүмү боюнча эркек балдардын саны көбүрөөк болот да. Бизде ушул статистика кандай? Ошол ымыркайлардын өлүмү боюнча. Ымыркайлардын өлүмү боюнча алсак, акыркы учурда бул Кыргызстанда мен азыр точный маалыматты кечирип коесуздар, азыр эсимден чыгып калды. Бирок төмөндөп келатат. Буга чейин ымыркайлардын өлүмү боюнча Таласта, Нарында көбүрөөк болчу. Бирок бул могу акыркы учурда пандемиянын биз эме таасири деп эдикпи? Быйылкы жыл дүйнөлүк калк күнү ушуга багыт алганда, именно ошо коронавирус пандемиясы канчалык деңгээлде таасир этти, аялдардын төрөтүнө деген ушуга биз басым жасаганбыз. Быйыл ушуну анализ кылып дагы көрсөтөйүн дегенбиз да. Бунун таасири бар. Бир аз өскөн учурлар болду кээбирки өрөөндөрдө. Анткени бул жакта биз жакшы билесиздер, коронавируска байланыштуу көптөгөн тармактар камтылбай калды да. Көбүнчө фокус полностью элди дарылоо менен коронавирус инфекциясы менен ооруп калгандарга кетип калды. Репродуктивный здоровье, семейное планирование боюнча бул суроолор четте калып калды десек жаңылышпайбыз. Ошол жыныстык сабаттуулук жөнүндө да кененирээк маалымат бере кетсеңиз, бул биз деген атайын окутушубуз керекпи же балким ата-энеси балдарга, кыздарга үйрөтүшү керекпи? Жыныстык сабаттуулук же болбосо могу үй бүлөлүк пландаштыруу деп атпайлыкпы? Бул абдан маанилүү. Азыр биз бүгүнкү күндө биздин өспүрүмдөр, балдар каякта маалымат алат? Эгер ата-энесинен албаса, же өздөрүнүн мугалимдеринен, мектептен албаса, бул интернеттен алат. Интернетте деле бар информация, бирок ошо туура мындай жакшы маалымат болуш керек да, аларды багыттай ала турган. Мисалы үй бүлөлүк пландаштыруу деп атпайлыкпы? Жыныстык сабаттуулук деп эдиңизби? Бул деген абдан комплекстүү. Буга деген биз
кантип үй бүлөнү пландаштырыш керек, интервал канча болуш керек, мисалы бир баладан экинчи балага чейин жыл сайын эмес, ошондо кайсыл убакта бала мындай эме болуп здоровый төрөлөт. Ушунун баары мисалга айта кетсеңиз. Мисал айтып кетсек, бул деген 3 жылдан 5 жылга чейин хотя бы бир интервал болуш керек да. 3 жыл бул жакшы срок, интервал. А көбүнчө бизде 1 жыл катар болуп кеткенде бул деген айымдардын өзүбүздүн эле келинчектерибиздин ден соолугуна зыян келет. Балага ортосунда бир восстановительный период деп коет. Аялдарга дагы бир аз восстановительный период керек да. Эми бул боюнча биздин медиктер дагы жакшы маалымат бере алат. Репродуктивдик здоровье боюнча текшерилип туруш керек. Азыр ар кандай да инфекционный оорулар бар. Ошонун алдын ала текшерип, мисалы үй бүлө куруп атканда, пландаштырып атканда мунун баары эске алыныш керек да. Бул деген мисалы көптөгөн мамлекеттерде, Турцияда, көптөгөн бүт европейский эле мамлекеттер эмес, мусулман мамлекеттеринде да буга мындай башка өзгөчө маани берет. Үй бүлө куруп атканда, үй бүлөнү мисалы баштап атканда дагы да. Ушул теманы улай ошол мисалы жаран дейли, аялды алалы. Себеби аялдарда ушул көбүрөөк катталат. Үй бүлө бузулду кандайдыр бир себептер менен, анан аялда деген баягындай жыныстык мамиле болбой калды. Мындан улам оорулар көбөйөт. Ушул дагы сабаттуулукка киреби, ушул жөнүндө дагы баягындай толугураак түшүндүрмө берсеңиз, себеби эгерде биз билгенден баягы өзү коомубузда айтат эмеспи? Аял бузулса, коом бузулат депчи. Эркек бузулса, үй бүлө бузулушу мүмкүн, бирок аял коомдун өзөгү. Туура. Ошон үчүн баягындай балким ажырашуу жагындагы баягындай ошого келгенде, ошону пландаштырып жатканда кандайдыр бир жоопкерчиликти дагы балким сунушташ керекпи же ким айтыш керек ага? Жок, бул абдан оор суроо. Мисалы бүгүнкү күндө кантип бул тармакта жакшы алып баратабыз деп, жакшы иш алып барсак болот депчи. Бул мисалы бизде мамлекетте жакшы программалар кабыл алынып атат, мисалы жаратмандык деп чыгып атпайбы жакшы программалар. Бул менин оюмча мунун таасири абдан чоң болот мамлекеткечи. Ден соолук программасы буга чейин болгон. Андан кийин бул ажырашуу боюнча бир гана Кыргызстанда эмес, даже Тажикстанды алсак, же болбосо Өзбекстан, башка мамлекеттерде тилекке каршы бул деген тенденция бул өсүп атат. Мисалы мен акыркы маалыматтар боюнча алганда Кыргызстанда ажырашуу бир гана эмеде эмес, бул шаар жергесинде эмес, айыл жергесинде дагы мындай өсүп атат да. Бул деген миграцияга байланыштуу болушу мүмкүн. Бул деген бүгүнкү күндө көз карашка байланыштуу болушу мүмкүн. Жаштардын көз карашы өзгөрүп атат. Же болбосо бул каада салттан мындай сыртка чыгып кетүү эмес да. Албетте биз деген азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул деген бир гана үй бүлөлүк куруу жагына багыттабашыбыз керек. Бул деген мисалы экономикалык жактан, социалдык жактан кыйынчылыктардан болуп калышы мүмкүн. Эгер үй бүлө сыртта Россияда көптөн бери жүрсө, жалгыз болуп калса, албетте мунун дагы өзүнүн таасири тийип атат да. Менин оюмча ошон үчүн бул көп тармактуу. Миграционный политика болуп атканда муну дагы эске алыш керек. Миграция боюнча азыр политика саясат кабыл алынбадыбы? Бул жагынан кабыл алыш керек. Ден соолук боюнча болобу? Бул жактан дагы кандайдыр бир ооруларга байланыштуу, инфекционный болезньдерге байланыштуу болуп кетиши мүмкүн. Комплекстүү деген ошол демография саясаты кабыл алынса, азыр пока жок да. Бул боюнча кабыл алынса, буга дагы маани жасаш керек. Эмне үчүн ушу бүгүнкү күндө ажырашуу көбөйүп атат. Духовный политика, мисалы культура тармагында болсо дагы буга дагы чоңураак маани жасаш керек. Айыл жергесинде эмне үчүн башкачараак деген себебим, ал жакта мисалы биз өзүбүздүн коомдо уру болуп жашайбызбы, же болбосо кээ жерде махалла болуп жашайт. Ал жакта башкачараак болушу мүмкүн, давление бар, же болбосо таасири бар. А шаарда деген индивидуализм өсүп атат. Көп эле мамлекеттерде, мисалы бир гана Кыргызстанда эмес, даже соседдин коңшу мамлекеттерди алсак, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, бул жакта деле индивидуализм өсүп атат акырындык менен. Мунун өзүнүн таасирлери бар. Бактыбек мырза, студиябызга келип кызыктуу жана жоопкерчиликтүү мамиле маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз.
Кадырман телегөрүүчү кечемес программасынын бул чыгарылышынын коногу жаштар жана калктын динамикасы программасынын аналитиги Бактыбек Кайназаров болду. Мен аны менен маектештим. Атым жөнүм Сайфуллин Мурзаев. Биздин каналдан алыстабаңыздар.